Барыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Норус турниринде даярдыктарды командалар кызуу өткөрүүдө. Ошондой эле командалар жаңы оюнчулары менен тааныштырууну улантууда. Жогорку лигадагы 6 команданын 3-өсүнүн толук курамы аныкталды. Расмий түрдө Алатонун курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Ташим Айлубашев, экинчи Бакай Султан уулу, үчүнчү Акбар Иманбеков, 4-чү Тилек Айып уулу, 5-чи Бауш Султанбеков, 6-чы Аскат Аскаров, 7-чи Тынчтык Окенов, 8-чи Жаныш Конушбаев, 9-чу Элдияр Жеңишбеков, 10-чу Манас Ниязов, 11-чи Бахтияр Жабагиев, 12-чи Нурдин Болотбеков. 2021 жыл менен салыштыра турган болсок, курамда мурдагылардан 4 гана оюнчу калган. Калгандарынын бардыгы жаңы оюнчулар. Акыркылардан болуп командага Бакай Султан уулу менен Бахтияр Жабагиев кошулду. Бахтияр Жабагиев Таластын мыкты жигити. Акыркы жылдары Карабурак командасында ойноп келген. Ушул жылы Таласта өткөн райондор аралык оюндарда эң мыкты улакчы наамын жеңип алган. Ал эми Бакай Султан уулу 1996 жылы Жалал-Абад облусунун Тогуз-Тороо районунда туулган. Бакай кичинекей кезинен бери улак тартып келет. Республикалык деңгээлдеги мелдешке алгачкы жолу 19 жашында катышкан. Ошол жылдан бери Тайсан аттуу аргымагы менен оюн көрсөтүп келет. 2019 жылдан баштап Баткен облусунун жаш күч командасында ойногон. Ошол эле жылы президенттин кубогунда жаңы түзүлгөн жаш күч биринчи лигада 4-чү орунду алат. Ал эми Бакай Султан уулу болсо мыкты улакчы наамын жеңип алат. Мындан тышкары ошол эле 2019 жылы өлкөнүн көкбөрү федерациясынын сыйлыгына татыктуу болуп, Бакай жылдын ачылышы деген номинациянын жеңүүчүсү болгон. Ала Тоого атаандаш боло турган команда Сары Өзөн, Чүй облусунун командасы дагы курамын дээрлик толук атаган. Биринчи Нурбек Юсупов, экинчи Кубаныч Султан уулу, үчүнчү Айдос Жокаев, 4-чү Элдияр Шахтарбеков, 5-чи Фархат Бешекеев, 6-чы Алы Назаров, 7-чи Султан Русланов, 8-чи Эмирлан Жеңишбеков, 9-чу Эржан Тургунбаев, 10-чу Рустам Тыналиев, 11-чи Белек Мукаев, 12-чи Сейитбек Анарбек уулу. Жогорудагы 2 команда тең мыкты. Алардын максаты учурдагы чемпионду тактыдан кулатуу. Ал эми чемпион ынтымактын курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Эрлан Төлөбеков, экинчи Дастан Сагын уулу, үчүнчү Норус Раатбек уулу, 4-чү Тойчу Коргонбаев, 5-чи Эржан Төлөбеков, 6-чы Данияр Искендеров, 7-чи Кушчубай Илис уулу, 8-чи Райымберди Жаныбай уулу, 9-чу Нурлан Узеев, 10-чу Нуржан Мелизбек уулу, 11-чи Майрамбек Рыспеков, 12-чи Өмүрбек Эсен уулу. Ош облусунун достук командасы азырынча толук курамда айтелик. Бирок жаңы сезон алдында жаңы келген 2 оюнчу менен тааныштырды. Биринчиси Арген Абдылдаев. Арген 1997 жылы Жалал-Абад облусундагы Сузак районуна караштуу Карамат айылында туулган. Буга чейин жаш күч командасында номер 10-чу катар саны менен чабулдук позицияда оюн алып барып келген. Достукта көп оюнчунун жылдызы жанган. Буйруса Арген Баатырдын дагы жылдызы жанат деген ойдобуз. Сузак районунун палваны, Карабарт айылынын батыры Арген палван! Молодец, братчика! Арген палван мына акыргы бир токулу ат, бир карышкыр, жана баарыбыз күткөн алтынга! Экинчи Адилет Адисбек уулу, позициясы жарым коргоочу. Чабулда дагы, коргонууда дагы командага жардам берет. Адилет 1990 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Байтык айылында туулган. Буга чейин Арашан, Аксоо командаларында ойноп келген. Малыш аттуу аргымакты минип, оюн көрсөтөрүн Достук клубунун басма сөз кызматы кабарлады. Ошондой эле бул жылы дагы капитандык милдетти Кыяс Ниязов аткарат. Мындан тышкары акыркы президенттин кубогунда катышпаган Жоодар Жолчу уулу дагы Достуктун катарында оюн алып барат. Мындан тышкары Айбек Темирбаев, Марлис Койгелдиев, Бекболсун Алтынбек уулу, Астаркул Табышев, Ильяс Исаков командада калды. Дагы кайсы оюнчулар Достукка келет деп ойлойсуздар? Алдыга комментарийге жаза кетиңиздер. Жана сөзсүз түрдө биздин каналга кошулуңуздар.